Саламатсыздар урматтуу Чалкан медиа каналынын көрөрмандары, өлкөбүздө алынган акыркы сааттагы жаңылыктар менен сиздерди тааныштырабыз. Каналыбызга катталып, ой пикирлериңиздер менен бөлүшүңүздөр. Bivol WBA Super IBO версиялары боюнча чемпион наамын сактап калды. Кыргызстанда туулган мушкер Дмитрий Бивол ливиялык атаандашын утуп чемпион наамын сактап калды. Ал жарым оор салмак категориясындагылардын арасында Эр-Рияд шаарында өткөн мелдеште рингке чыкты. Бивол атаандашы Малик Зинадды 6-чы раундда нокаут менен жеңип, WBA Super жана IBO версиялары боюнча чемпиондук урун эч кимге берген жок. Ал 30 жаштагы Зинаддын спорттук карьерасындагы бул алгачкы утулуусу. Мушкер 22 жолу жеңген. Дмитрий Бивол 33 жашта 23 жол беттеш өткөрүп, биринде да жеңил узасын тарткан эмес. Эми Бивол жыл соңунда жарым оор салмактагылардын арасында дүйнөнүн абсолюттук чемпиону наамы үчүн Артур Бетербиев менен беттешет. Урматтуу мекенде Ширетмен тиркемеси жакшы мүмкүнчүлүктөрдү жарыялап жатат. Эгерде сизде ширетүү цехиңиз болуп, кайсы бир товарды өндүрүп келсеңиз, мындан ары Ширетмен тиркемесине жайгаштырып, товарыңызды сатууга мүмкүнчүлүк ачылды. Ошондой эле курулуштарга жакшы ширетүүчүлөрдү Ширетмен тиркемесинен табууга болот. Ал үчүн Ширетмен тиркемесин Google Play'ден же App Store аркылуу жүктөп алып, регистрация кылып коюу жетиштүү болот. А эгерде автоунааңыз бузулуп, уста издеп жаткан болсоңуз, дал ошол Ширетмен тиркемесинин иштөө принциптеринде эле автомин тиркемесин көчүрүп алып пайдалансаңыз болот. Автомин тиркемеси аркылуу автоунаа усталарын оңой тапканга, алардын түрлөрү же тажрыйбасына карап, автоунааңызды оңдотуп алсаңыз болот. Кененирээк маалыматтарды төмөндөгү Instagram баракчадан же сайт аркылуу таанышсаңыздар болот. Имамиддин Ташевти камактагы мөөнөтү узартылды. Бийликти күч менен басып алууга даярдык көрүү деп шектелген KG Group компаниясынын башчысы Имамиддин Ташевтин камактагы мөөнөтү узартылды. Бул тууралуу Спутник Кыргызстан агенттигине 1-май райондук соту билдирди. Маалым болгондой, анын баш коргоо чарасын узартуу өтүнү үчүн сотко УКМКнын Бишкек шаары боюнча тергөөчүсү берген. Өтүнүч канааттандырылып, Ташевти камакта кармоо мөөнөтү 22-июнга чейин узартылды деп жазылат маалыматта. 41 жаштагы Ташевти былтыр октябрда УКМК кармап кайра кое берген. Кийин ишкер өздөрүн УКМК кызматкерлери деп тааныштырган адамдар аны күч колдонуп уурдап 8 күн кармап 100 миллион сом талап кылганын айтып, видео кайрылуу жасаган. Бирок көп өтпөй УКМК Ташевтин активист менен төңкөрүш жасоо тууралуу сүйлөшкөн видеосун жарыялаган. УКМК төрагасы Камчыбек Ташиев жогорку кеңештин жыйынында Ташев издөөгө алынганын билдирген. Ташев 22 апрелде Алматыдан Кара-Балтага келе жатканда колго түшүрүлүп, соттун чечими менен 22 майга чейин камакка алынган. Акылбек Жапаров иш сапар менен Беларуска барат. Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров 3-4 июнда иш сапар менен Беларуска барат турганын өкмөттө маалымдашты. Министрлер кабинетинин башчысы Евразия өкмөттөр аралык кеңешинин кезектеги жыйынына катышып, мындан тышкары Евразия экономикалык биримдигинин азык-түлүк коопсуздугу деп аталган пленардык сессиясына жана Белагро 2024 эл аралык адистештирилген көргөзмөсүнө да болмокчу. Жыйындагы талкууда Евразия өнүктүрүү банкынын инвестициялык ишмердүүлүгүн жүзөгө ашыруу жолу менен ЭЭП мамлекеттердин ортосунда соода-экономикалык байланыштарды кеңейтүү суроосу да бар. Ошондой эле рыноктардагы атаандаштыктын абалы, анын жалпы эрежелерин бузууларга бөгөт коюу жаатындагы көрүлүп жаткан чаралар тууралуу сөз болуп, ЭЭКтин өткөн жылдагы отчету берилет. Лицензиялык мелдеш Сейитбек уулу жарым финалда жеңилди, бирок жолдомо алууга соңку мүмкүнчүлүгү бар. 2-июнда кыргызстандык боксчу Мунарбек Сейитбек уулу дүйнөлүк лицензиялык мелдеште Олимпиаданын жолдомосу үчүн беттеш өткөрөт. Сейитбек уулу 57 кг салмакта ашууда. Ал катары менен 4 атаандашын жеңип жарым финалга чейин жеткен. Мелдештин жобосуна ылайык ал финалга өтсө Олимпиадага дароо жолдомо алмак. Бирок 31 майда өткөн жарым финалдык беттеште Мунарбек Сейитбек уулу украиналык Айдер Абдураимовдон жеңилди. Ошол эле учурда Сейитбек уулунун Олимпиада оюндарына лицензия алууга дагы деле мүмкүнчүлүгү бар. Аталган мелдеште 57 кг салмакта 3 спортчуга лицензия берилет. 2 жолдомону финалга чыккан мушкерлер алат. 3-чү лицензия үчүн жарым финалда жеңилүү узасын тарткан 2 спортчу беттеш өткөрөт. Эми Мунарбек Сейитбек уулу жолдомо үчүн индиялык Сачин менен кезгелет. Мелдеш Таиландда өтүүдө, бул турнирде Париждеги Олимпиада оюндарына соңку жолдомолор ойнотулууда. Сузакта желекти өрттөө акмата илип кеткен окуяны дин иштери боюнча комиссия териштирип жатат. Сузакта белгисиз кишилер айыл өкмөттүн жана 2 мектептин имаратындагы мамлекеттик тууну өрттөп, ордуна арабча жазуучусу бар акматаны илип кеткен окуянын чоо жайын дин иштери боюнча мамлекеттик комиссиянын адистери да териштирип жатат. Бул тууралуу аталган комиссиянын басма сөз кызматы Азаттыкка билдирген. Муфтияттын өкүлдөрү бул кырдаалды мамлекеттик органдар иликтеп чара көрүшү керектигин айтышты. Белгисиз адамдар Сузак районундагы номер 4-Шамшиев атындагы
атындагы жана номер 88 Атабеков атындагы орто мектептердин, ошондой эле Атабеков айыл өкмөтүнүн имаратына илинген мамлекеттик желектерди өрттөп, ордуна араб жазуусу бар ак матаны илип кетишкен. Бул мектептерде окутуу кыргыз жана өзбек тилдеринде жүрөт. Облустук милициянын маалыматына ылайык, окуя 30 майга болгон түнкү саат 3:24:00 чамасында болгон. Саат таңкы 4:15 чамасында Сузак райондук милициясына Бекабат айылынын тургуну кабар берген. Нөөмөттөгү милиция кызматкерлери фактыны жерине аныкташкан. Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети окуя болгон айылда Хизбут Тахрир Аль-Ислами уюмунун мүчөсү деп шек саналган 6 киши кармалганын билдирди. Бирок байракка байланыштуу жагдайга алардын тиешеси бар же жогу айтылган эмес. Милиция шектүүлөр изделип жатканын, аймакта түшүндүрүү иштери башталганын маалымдаган. Ысык Ата, Чүй, Кемин райондорунда мыйзамсыз жайгашкан объектилер буздурулууда. Чүй облусуна караштуу Ысык Ата, Чүй жана Кемин райондорунда мыйзамсыз жайгашкан объектилерди буздуруу иштери жүрүүдө. Бул тууралуу МАМ курулуш агенттигинен билдиришти. Маалыматка ылайык, ошондой эле аталган аймактарда жайгашкан соода-саттык объекттеринде дизайн код боюнча иреттөө иштери орун алууда. Иретке келтирүү иштерин МАМ курулуш агенттигинин директору Нурдан Орунтаев, директордун орун басары Бакай Турдугулов жана тиешелүү мамлекеттик органдардын өкүлдөрү жеринен көзөмөлдөөдө. Дагы $21.000 чогулуп калса, мен баламды алып чыгат элем. Бул Эл үмүтү фондунун жетекчиси мен Болотбек Айдаркулов. Ушул досубуздун алдына келип турабыз. Бул досубуз өзүңүздөргө белгилүү болгондой, ошол армияда кыргыз элинде кызмат өтөп, палчандардын катарында ошол дос болуп жүргөн. Ошол палчан достору кайрылып, ушул досубуз ушундай ооруга чалдыгып, оксусан кырсык болуп, аварияга учурап, ушундай акыбалга түшүп калды деп айтканына байланыштуу кележеге $9.000 буйруса чогулду. Дагы $21.000 жетпей турат туугандар. Алардын ыраазычылыгы үчүн деп дагы да ыхсан кылып кетсеңиздер болот. Ембанк эженин өзүнө ачылган Чынаркул М деп чыгат жана ошондой эле Тинькофф банк Данияр С деп чыгат. Ошого кеңири өзүңүздөрдүн ыхсаныңыздарды которуп, ыхсан кылып койсоңуздар болот. Ошол Индия өлкөсүнө операцияга кетет бул жигит. Ал жака $30.000 деп айтылган. Эми ошол $30.000 буйруса барса операция болуп кетет деген үмүттө турабыз. Бул чоң биздин үмүтүбүз, ишеничибиз, Алла кааласа жакшы болот деген үмүттө турабыз. Сиздерге бул жакта дагы сүрөттөрүн көрсөтүп кетем. Бул таза жигитибиз, ошо эл үчүн кызмат кылам деп, мекенибизди коргойбуз деп, ошол армияда служба кылып жүргөн сүрөттөрүн бул жактан чыгарып кетем сиздерге. Ошо кыргыз эли мен суранам, кыргыз элим ушунча акча чогулуп калды, дагы $21.000 чогулуп калса, мен баламды алып чыгат элем. 24 саат балам жанында отуруп, өзүм деле жүрөгүм болбой баратат. Ушу балам кичине отуруп, басып эметип кетсе деген үмүтүм чоң. Ушуну үйлөнтүп, ушунун балдарын жетелейин деген үмүтүм чоң. Жалгыз туягым менин. Мен ишенем, мындан оор сыноолордон өттү балам. Дагы эле болсо күчтүү бул орунда жеңип чыгабыз, Аллахым буйруса. Патент менен иштегендер 1 айдын ичинде башка салык режимине өтүшү керек. Салык кызматы патент негизинде соода кылган ишкерлердин башка салык режимине өтүүсүнө 1 ай калганын эскертти. Эскерте кетсек, 1-июлдан тартып патенттин негизинде соода жүргүзүү токтотулат. Ишкерлер жалпы же бирдиктүү салык режимдерин тандай алышат. Стратегиялык объектилерге кирген Дордой жана Тураталы эл базары, Кара суу базарлары өзгөчө салык режимине өтүүгө милдеттүү деп жазылган маалыматта. Саламаттык сактоо министри Максат реабилитациялык борборуна барды. 1-июнь балдарды коргоонун эл аралык күнүндө Саламаттык сактоо министри Алымкадыр Бейшеналиев Чүй облустук Максат ден соолугунун мүмкүнчүлүгү чектелген балдарды жана жетим балдарды реабилитациялоо борборунда болду. Министрликтен билдиришкенде, иш сапардын жүрүшүндө борбордун тарбиялануучуларына белектер, таттуулар жана кир жуугуч машинелер берилди. Иш-чарада коомдун аярлуу катмарына колдоо көрсөтүүнүн жана аларга кам көрүүнүн маанилүүлүгү баса белгиленди. Балдарды коргоонун эл аралык күнүндө биз ар бир баланы коргоону жана колдоону маанилүүлүгүн эскертишибиз керек. Балдар биздин келечегибиз жана алардын өсүп өнүгүшү үчүн коопсуз жана ыңгайлуу шарттарды камсыз кылуу коом катары биздин милдетибиз. Биз аларга медициналык жардам көрсөтүү менен гана чектелбестен, ар бир бала өзүн корголгон жана сүйүктүү сезиши үчүн эмоционалдык колдоо көрсөтүүгө аракет кылабыз. Биргелешип иштөө менен биз балдарыбыз үчүн дүйнөнү жакшыраак кыла алабыз, деди Алымкадыр Бейшеналиев. Чүй облустук ден соолугунун мүмкүнчүлүгү чектелген балдар жана жетим балдар үчүн Максат реабилитациялык борбору 70 орунга ылайыкталган. Борборго Чүй облусунун бардык райондорунан жана башка аймактардан 1,5 жаштан 16 жашка чейинки балдар кабыл алынат.
Бишкекте Акунбаев көчөсүнүн бир бөлүгү 7 күнгө жабылат. Өндүрүштүк зарылчылыкка байланыштуу жолду капиталдык оңдоодон өткөрүүгө Акунбаев көчөсү 7 апрель көчөсүнөн Достоевский көчөсүнө чейин толугу менен 1-июндан 8-июнга чейин толук жабылат. Буга чейин шаардыктарга жана Борбор калаанын конокторуна ыңгайлуу шарт түзүү максатында унаа жолу кезек-кезеги менен жабылган. Жол жабылгандан кийин унаа жолдун алдынан өтүүчү түтүктөр жана түтүк көпүрөлөрүн орнотуу иштери аткарылат. Ошондой эле жолдун негизин асфальт бетон аралашмасын төшөөгө чейинки даярдык иштерин баштоо пландаштырылууда. Акылбек Жапаров Ош муунун өлкөдөгү бай университет экенин айтты. Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров Ош облусуна болгон жумушчу сапарынын алкагында Ош муунун 85 жылдык мааракесине карата эл аралык форумга катышкан. Ал президент тарабынан билим берүүнү модернизациялоо үчүн өнүгүү потенциалы бар алдыңкы 6 жогорку окуу жайганын ичинде Ош мамлекеттик университетине өзгөчө статус берилгенин белгиледи. Ош муунун бюджети 21-кылымдын башында 87,5 миллион сомду түзсө, бүгүнкү күндө 4 миллиард сомдон ашты. Кыргызстандагы бай университеттерден болду. Мамлекетке төккөн салыктардын көлөмү да жылына 130 миллион сомдон ашты. Ош муу мындай ийгиликтерге иштеген, окуган ар бир адамдын бир тамчыдан турган күжүрмөн эмгегинен жетише алды, деди ал. Министрлер кабинетинин башчысы Ош муунун 85 жылдык мааракесине карата окуу жайда келечек муундун хабы борборунун ачылышына катышты. Jiangsu Hubo Robotics компаниясы менен биргеликте ачылып жаткан борбор Азия аймагында жана Шанхай кызматташтык уюмуна кирген мамлекеттердеги эң биринчи лабораториялык борбор болуп саналат. Акылбек Жапаров 500 чарчы метр аянтчага компания тарабынан 5 миллион долларга алынган робототехникалар жана жабдууларды көрүп чыгып, окуу жайдын ишине мындан аркы ийгиликтерди каалаган. Таласта алтын өндүргөн компаниянын мурунку директору кармалды. ВГС ЖЧКсынын алтын өндүрүүчү алтын өндүрүүчү компаниясынын мурдагы башкы директору кармалды. Бул тууралуу Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинен билдиришти. УКМК тарабынан Талас облусунун аймагында экологиялык коопсуздукту камсыз кылуу боюнча жүргүзүлүп жаткан иштердин жүрүшүндө Кыргызстандын айлана чөйрөнү коргоо жана Токой чарбасы мамлекеттик агенттигинин кызмат адамдары тарабынан Кыргызстандын өзгөчө корголуучу жаратылыш аймактары жөнүндө мыйзамдарын бузуу менен Кара Буура мамлекеттик жаратылыш паркынан 4,20 гектар жер тилкеси, алтын рудасын ташуу, түшүрүү, жүктөө жана калдыктарды сактоо үчүн ВГС ЖЧКсына мыйзамсыз берилген факт аныкталды. Жаратылыш ресурстары экология жана техникалык көзөмөл министрлигине караштуу экологиялык жана техникалык көзөмөл кызматы тарабынан жүргүзүлгөн текшерүүнүн жыйынтыгында мамлекетке өзгөчө ири өлчөмдө зыян келтирилген. Мындан улам аталган факттын негизинде ВГС ЖЧКсынын мурдагы башкы директору ЭДН кармалып, Талас облусунун ички иштер башкы башкармалыгынын убактылуу кармоочу жайына киргизилди. Аталган жаран учурда Тоо кен тармагында консультациялык кызмат көрсөткөн ГАМ ЖЧКсынын жетекчиси аталган компания Кыргыз Республикасынын мыйзамдарын талаптарын кыйгап өтүү менен лицензия алууда алардын кызыкчылыктарын ишке ашыруу максатында мамлекеттик органдар менен Тоо кен компанияларынын ортосундагы ортомчу катары иш алып барат. Учурда козголгон кылмыш ишин алкагында ГАМ ЖЧКсына тиешеси бар талаптар жана башка адамдарды ушул сыяктуу мыйзам бузууларды аныктоо боюнча ыкчам иликтөө иш чаралары жүргүзүлүүдө.